Ассаламу алейкум, урматтуу Музкабардын катталуучулары, туугандар, амансыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Бизге күнүнө 10 адам, 15 адам жазып атат да азыр. Регистрацияны моңолорго кылдым эле, Эшматка кылдым эле, Ташматка кылдым эле. Номерини сайттан алдым эле, Телеграмдан алдым эле. Эми мынтип акчаны которгондон кийин жок болуп кетти. Көрүнгөн жанакы тагаларга түшүп, тыйын берип, депорт болгону калдым. Не кылайын деп байланышкандар аябай көбөйүп кетти, ачыгын айтканда. Эми ушинтип бир элге кайрылуу кылып, бир түшүндүрүү иштерин алып барайын деп атам. Колдон келишинче эми биягычы. Документация жасаганда туугандар сайттан албастан, Телеграмдан албастан, мисалы тааныш билиштен алсаңыздар, ошолордо тааныштары болот да. Эгер Москвага биринчи жолу келсеңизчи, агаңыздан, досуңуздан, ошо бир дайымый түрдө кылып жаткан адамдарга кылдырыңыздар туугандар. Сайттан алып, мисалы күнүгө 15 адам жазган болсо, мисалы кайрылып, ошол адамдан алып, акчам алып бергиле деп кайрылат. Эми биз кактан колдон келбейт да, мисалы беришчи. Өзүгө жазып көрөбүз, Москвага чыгып кетесиңер, койгула туугандар, акылыңар келгиле, кыргыздар бири-бирибизди алдыбайлык деп бир-эки жазып көрөбүз. Акыркы точкада YouTube'га чыгарышка туура келип калат. Ошо кээде ошо чыгарып атабыз. Уялбагандардычы. Ар бир адамдан акча алганда ошондо примерно 4000-5000 алат. Мисалы 3 айга кылып берем 10.000 деп дейт ан 50%-ны котор дейт биринчи. Ошентип көп алданып атат. Айттым го, ошо күнүгө 10-15 адам жазган болсо, 10-15 адам өзү эле алданбайт да акта. Мени досум менен, анан үй бүлөм менен кылдырайын дедим эле, ошентип 5-өзү алдады, 6-өзү алдады деп кайрылтат да. Туугандар, негизи акыркы могу 1-2 айда өтө кыргыздар бири-бирин алдаган фактылар өтө көбөйүп кетти, ачыгын айткандачы, өтө көбөйүп кетти. Авиакассага бая кылсаң аяктан алдашат. Мындай ишеничтүү адам калбай атат да, ошого не дешти дагы билбейсиң да. Алданып калгандар мага айтат да, Иса, регистрация кылганга бир ишеничтүү адам барбы депчи. Аны айттым кече бирөөгө. Мен дагы бир жарылайын дедим, мен дагы уккула мына. Мен кылдырам деп бирөөгө ишенип, мына ишеничтүү адамыма ишенип, 20 күн деген араң алдым дедим да. Менден сурабагыла дедим. Мисалы мен бирөөгө мындай кылга десем, направлять этип койгон болсом, аяктан алар алдап, наркы берки болуп, туугандар чын айтканда кыйын болуп атат. Өтө кыйын болуп атат. Документациячы ошону бир негизи чечип беришсе жакшы болот негизичи. Өтө кыйын болуп кетти. Базадан чыгып кетет. Эми бардык эле үйгө коюп бербейт экен да. Бардык эле үйгө коюп бербейт экен. Баары бир ошо ортомчуларга кайрылат экенбиз да. Эми кыргыз көп дегендей да. Ошол туугандар ишеничтүү адамдарга жасатыңыздар. Алданып, акыркы баягы болгондо бизге кайрыласыздар. Эми колубуздан келбейт да по-любомчу. Эми бирөөнүн айыбын ачып YouTube'га чыгарганда өзү негизи жакшы эмес. Алдагандар же уялбайт экен, же кайтарып берем дебейт экен. Ошентип туугандар, аманда туруңуздар, алданбаңыздар. Мошенниктер көбөйүп кетти. Суроолор боюнча видео тартып коеюн деп, элге пайдалуу болсун деп, кичине болсо дагы бир 2000-3000 адамга болсо дагы бир жеткирейин деп ушинтип сүйлөп чыгып атам. Алла разы болсун, көргөнүңүздөр үчүн рахмат баарыңыздарга. Анан биздин деме өрчү, кирди чыкты маселелер болгон болсо, могу байет таксырга кайрылсаңыздар болот. 24 саат бою чалыңыздар, байланышыңыздар. Эгер регистрацияңар базада болгон болсо, 300 рубль берип коесуздар текшерген үчүн. Эгер базада жок болуп калса, ошол чыгып келесиздер, жакшы алып келишет, до конца айдашат, жакшы мамиле кылышат, ишеничтүү биягы туугандар. Ошол аманда туруңуздар. Жарнамалар боюнча өдөдөгү номерлерге кайрылыңыздар. Алданбайлык туугандар, алданбайлык. Өзүм дагы алданып калдым. Белет алам деп айттым го жанагы видеодо. Кимге ишеничти дагы билбейсиң. Телеграмдан ала коюп эле сразу чалып калдым эле. Айттым тууганым, ушундай десем, тууган жардам беребиз да биз деп оозун толтуруп сүйлөдү, ишенди келек да. Ишеничтүү тааныш билиштерден ошолорго регистрация жасаткыла. Ишеничтүү адамдарга кылдырыңыздар. Ошол